Экинчиден ишке ашырылып жаткан салык реформасынын шартында салык төлөөдөн бошотуу үчүн босого суммасын 8 миллион сомго жогорулатуу зарылдыгы боюнча көз караш көп айтылууда. Инфляцияны, баанын көтөрүлүшүн эске алып, босого суммасын 15 миллион сомго чейин жогорулатуу зарыл экендиги келип чыкты. Муну кече урматтуу президентибиз дагы айтты. 15 миллион сомго чейин көтөрөйлү деп атат. 15 миллион сомго чейин жөнөкөй сатуучулар bir жылда ошо 15 миллион сомго чейин товар сата турган болсо, эч нерсе төлөбөсүн деп атат. Төлөбөсүн эч нерсе. Эч нерсе бир сом акчасын кереги жок деп атат. Ошо жөнөкөй адамдардан топтогон налогтун налог эмес, бизге негизинен биз түшүнүшүбүз керек болуп атат да, ККМды коюунун негизги максаты эмне? Бул налогду көп чогултуу эмес. Бул бир гана кичинекей тарабы. Эң негизги максат ККМды коюунун башкы максаты бул ошол биздин мамлекетибизге келип кетип аткан контрабандалык жол менен кирип аткан товарлардын баарын учетко алуу. Мына ошол болуп атат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жылда мына жакынкы мамлекеттик коңшубуз Кытайдын отчету чыгат. Ошондо алар айтып атат, эми мен толук суммасын билбеймин, приблизительно айтып атышат. Биз Кыргызстанга мисалга 15 миллиард долларлык товар импорттоп атабыз деп атат. А биздин кыргызстандыктар болсо айтып атат, бизге болгону 5 миллиард долларлык кирди деп атат. А калган 10 миллиард каякта калып атат? Калган 10 миллиард как раз ошол учетун албаган үчүн ККМдин жоктугунан контрабандисттердин чөнтөгүнө кирип кетип атат. Алар налог да төлөшпөйт, товарды контрабанда жол менен алып киришет, ар түрдүү документтерди жасашып. Бул жерде дагы эч кандай документтерди бербей базарларга апарып сатышат. Ошол негизинде өздөрүнүн пайдасын көрүшөт дагы, мамлекетке да зыян болуп атат. Элдин чөнтөгүнө да зыян болуп атат. Жана контрабандисттерди байытып атабыз. Мына ушул максат. ККМды коюштун негизги максаты контрабанданы тыюу. Мамлекетте жүргүзүлүп аткан ар бир товарды, ар бир сатылып аткан товарды учетко алуу. Аны менен биз жөнөкөй сатуучуларга кайра шарт түзүп берейли деп атабыз. Жөнөкөй сатуучулар ошол ККМды алып 15 миллионго чейин басса, жылдын аягына чейин бир айда 1 миллиондон ашыгыраак товар саткан болсо, аны үчүн эч кандай налог төлөбөгүлө деп атабыз. Налог төлөбөстөн жөнөкөй гана өздөрүнүн турмушун өткүзсүн. А эгерде 15 миллиондон ашып кеткен болсо, ошондо дагы 0,1 гана процент. 15 миллиондун 0,1% 15 миң сом болобу? Канча болот? Ошо 15 миң сом акчаны төлөбөлө деп атабыз. Мунун эмнеси жаман? Мунун эң жаманы эле ошол жанагы контрабандисттердин жолун буугандык болуп атат. Ошондуктан контрабандалык жол менен иштегендер, жанагы базарда эбегейсиз көп акчалар тапкандар ушуга каршы чыгып атат. Элдердин башын айландырып атат. Ал эми биздин налогебиктер ошону жакшылап түшүндүрүп бере албай атат эл журтка. Мына президентибиз айтып атат. Ошо ККМды эгерде мына кээ бир ишкерлер айтып атат да, биз ККМ сатып алайлы деп барсак, банкка бар дейт, банктан дагы башка жака бар дейт, анан дагы бир кагазды алып кел дейт деп кыйнап атат деп атат. ККМды мамлекет ар бир сатуучуга бекер бериш керек. Биз бекер беришибиз керек. Аны. Мына ушул боюнча өкмөттүн алдына чоң тапшырмалар коюлду президент тарабынан.